жаштарды мекенчи болууга чакырам. Биз коргосок, биздин мамлекетте эч ким келип коргоп бербейт. Yoldaş Polkovnik, Атайын Бағыттағы полктың 3-cü batalyonu Kırgız Respublikasının İçki İşler Ministrliği'nin Атайын Бағыттағы polkunun düzülgöndüğünün 10 yıllık saltanatına dizildi. Çocuğum, haydi! Ha! Ya! Ha! Ya! Ha! 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 Кыргыз өкмөтүнүн 2014-жылынын 17-январындагы номер 31 токтомунун негизинде өлкө аймагындагы коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында Ички иштер министрлигинин Атайын багыттагы полку түзүлгөн. Быйыл дал ушул полктун 10 жылдыгында атайын иш-чара уюштурулуп, көчүрмөн кызматкерлерге сыйлоо баракчалары жана медалдар тапшырылды. Лейтенанты Сулайманов Мелисбек Адаханович Ош шаары боюнча атайын операциялар отрядынын курал-жарак боюнча улук тескөөчүсү. Милиционери. Ушундай ардак грамота менен милициянын укук сержанты Тургуналиев Бекназар Төлөнович Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Атайын багыттагы полкунун номер 3 батальонунун номер 2 ротасынын 3 взводунун милиционери. Буйрукка Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жантаев Элчебек Нуржадиевич кол койгон. Полктун түзүүнүн негизги максаты кылмыштарга жана административдик укук бузууларга жол бербөө жана аларды токтотуу жолу менен бекитилип берилген аймакта кайгылуу күзөт кызматын өтөөнү уюштуруу, аларды жасоого көмөк көрсөтүүчү жагдайларды айкындоо жана ушундай кырдаалдарды жоюуга карата чара көрүүгө багытталган. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Шумкар Атайын багыттагы полкунун 3 батальонундабыз. Мындагы кызматкерлердин кызматы жөнүндө сиздер менен алдыдагы мүнөттөрдө чогуу билебиз. Ош биримде Жокерден салам программасы, саламатсыздарбы?
Hadi. AK-74 Kalashnikov жана 9 мм пистолет тапанчасы менен күн тартиби боюнча сабак өтөбүз. Ар биринен бирден чыкырып, өздөрүнөн алып сурайт, ошончо жооп беребиз. Душманды жакын караптан жок кылууга багытталган табиғи көздүк курал болуп саналат. Ал негизинен 7 бөлүктөн турат. Затвор с ударником и выбрасыватель, возвратный пружина, магазин, рамка со стулом и спусковой скобой, рукоятка с винтом, затворная задержка. Чувствуем час ударно-спусковой механизм. Оқтолуун убакта 810, оқтолбогон убакта 730 грамм. Биздин жумуш өзү күнүнө 8 саат. Эртемен саат 9-да келебиз. Анан расписание боюнча сабактар болот. Түштөнү 1 саат болот немеде. 12-ден саат 1-ге чейин. Андан кийин күн тартип боюнча расписаниеда кандай сабактар болсо ошону өтөбүз. Курал жарактар менен атайын ишиттер бар. Атайын каражаттар менен, уктарлар менен сабак өтөбүз. Бош убакыт болбойт бул жерде. Физический занятиялар болот. Рукопашный немелер болот. Сабактарга даярданабыз. Ошол анан түнү болсо түнү, күнү болсо күнү тревога болгон учурда каякта болсок дагы шаардын ичинде келип тревога келип катышабыз. Бизде өзү черезден күн алыс неме физикалык даярдык болот. Футбол болот, волейбол болот, аркан тартыш болот. Спорттун баардык түрүнөн сабактарды өтөбүз. Азыр атайын тактикалык даярдыктан сабак өтөбүз. Анан жаштарга айта кетчү нерсе, биз мамлекетибизди көздүн карегиндей сактап, биз мамлекетибиз үчүн ар дайым даярбыз. Биз коргобосок, биздин мамлекетти эч ким келип коргоп бербейт. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Атайын багыттагы полкунун түзүлгөн күнүнө 17 январда 10 жыл болду. Ошол датанын урматына 10 жылдыгын түзүлгөндүгүнө байланыштуу биздин батальондо иш-чаралар, спорттук иш-чаралар болуп атат азыр. 17 январ күнү Борбордук площадьта майрамдык иш-чара мааракеси болуп өткөн. Кече футбол мелдеши болду. Бүгүн азыр аркан тартыш болуп атат. Андан сырткары волейбол боюнча дагы мелдештер уюштуруп өткөрүлөт. Негизги функцияңыздар кандай? Биздин батальондун негизги функциясы коомдун коопсуздугун камсыздоо. Балдар көбүнчө бош учурда машыгышат, дайыма машыгуунун үстүндө тренировка кылганча. Чоң рахмат. Бою деген команда болот. Эмени түшүрөсүңөр, забраларын автоматически түшүрөсүңөр. Общая команда, слушаем.
Внимание! Цель! Цель! Halklar! Цель! Цель! Сенга! Отрабатываем удар сверху! Внимание! Делай раз! 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 Вторая сиренга! Замедляйте! Молодцы! Отрабатываем удар с передвижением! Вся команда! Делай раз! Делай раз! Раз! Саламатсыздарбы? Бул Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Шумкар Атайын багыттагы полку 2014-жылы 17 январда Кыргыз Республикасынын президентинин 31 токтому негизинде кабыл алынып түзүлгөн. Бул түзүм негизинен коомдук тартипти, коомдун коопсуздугун, кылмыштуулуктардын алдын алуунун жана ошондой эле мамлекеттин бүтүндүүлүгүн коргоодо негизги милдеттери ушулар. Жарандарыбыздын коопсуздугун сактоодо, анан эң негизгиси болуп массалык башаламандыктарга багытталган түзүм болуп эсептелинет. Биздин милдетибиз элибизге, жерибизге кызмат кылуу, командирлердин, башчылардын берген буйруктарын, тапшырмаларын, талаптарын так өз убагында кынтыксыз аткаруу жана ошондой эле мамлекетибиздин бүтүндүүлүгүн сактоо, элибиздин коопсуздугун коргоо. Эми азыркы жаштарга айтып кетмекчимин, баары өзү негизи эле ар бир жарандын милдети ата мекенге кызмат кылуу. Азыркы өсүп келе жаткан жаш муундарга мекенчил болгула деп айтмакмын. Жүрөктөгү мекенчил сезимди ойготуп, мекенге кызмат кылып, азыркы убакта ШИД мерчеми боюнча Атайын машыгуу сабагын өтүп жатабыз. Бул массалык башаламандык учурда куду ушул сиз көрүп жаткан азыркы болуп жаткан элементтер аткаруу менен ошол жерде массалык башаламандыктарды жоюп, коомдук тартипти калыбына алып келебиз. Негизи күнүнө эле өтүп турасыздарбы мындай сабактарды? Ооба, биздин күн тартибибиз белгиленген. Ар бир сааты, ар бир убактысы менен 3 күн тартибинде белгиленген сабактар өз убагында өткөрүлүп турат. Демек, ата мекен үчүн кызмат кылуу сиз үчүн сыймыкпы? Албетте, ата мекен үчүн кызмат кылуу сыймык. Сыймыктанабыз. Жалпы жаштарды мекенчил болууга дагы да болсо үндөп келесиздер, э? Албетте, жаштарды мекенчил болууга чакырам. Мекенге кызмат кылуу ар бир ата уулдун милдети, ыйык милдети. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Атайын багыттагы полку ИИМдин эң негизги күчү катары моралдык, психологиялык жактан күчтүү, туруктуу, күтүлбөгөн кырдаалдагы кызматтарга даярдыгы жогору, профессионалдык багыттагы мамлекеттин бүтүндүгү, эл бейпилдиги үчүн күчүрмөн кызматтык тапшырмаларды аткарууга ар дайым даяр.
Гүлдөп өнүгүп келе жаткан алакандай кыргыз жерибиз билимдүү жаштардын дагы да болсо жоокерлерибиздин колунда экени талашсыз. Бул жаатта сиздерге жалаң гана ийгиликтерди каалайбыз. Кыргызстан ар бирибиздин мекенибиз, демек анын ичинде сиз биз дагы мекендин сакчысы болууга тийишпиз. Сиздер менен Ош Биримде жоокерден салам программасы болду. Дагы да болсо кийинки берүүлөрдөн жолукканга чейин тиреликтин катарында бар болуңуз, аман болуңуз.